Бүгүн 27 февралда Бишкек шаарынын мэрин шайлоо болуп өттү. Жалгыз талапкер болгон Албек Ибраимовго Бишкек шаардык кеңештин депутаттары тизме аркылуу жашыруун түрдө добуш беришти. Андан кийин убактылуу эсептөө комиссиясы берилген добуштарды эсептеп чыгып, анын талапкерлигине 43 депутаттын 42си макул, 1 депутат каршы деп добуш бергенин жарыялады. Шаардык кеңештин депутаттары калаанын жаңы башчысын бул жеңиши менен куттуктап, ага каалоо тилектерин жана сунуштарын айтышты. Депутаттардын көпчүлүгү Ибраимовго дээрлик 95% ишеним артып жатышкандыктан шаар үчүн талыкпай иштөөгө чакырышты. Биз айттык эми сизге ушунчалык мына бир 95%га жакын эл колдоп берди. Депутаттарыбыз колдоп бердик да. Эми ошо биздин довериябызды актайт деп ойлойбуз да, ошон үчүн шайлап бердик. Андан кийин эле Ибраимов маалымат жыйын өткөрүп, иштин башын эмнеден баштаарын журналисттерге айтып, Суперкейчи порталы тарабынан анын кыргыз тили боюнча сынак тапшырууда Кыргызстан, демократия, коррупция деген сөздөрдү ката жазганы тууралуу берилген суроосуна жооп берди. Рахмат, пожалуйста, можно мы попросим Албека Садырбековича прокомментировать, все-таки вот задали вопрос Суперкейчи по поводу некоторых орфографических неясностей, которые были в ЦИКе. Ачыгын айтыш керек бу жерде, тиги биз бүгүнкү күндө баарыбыз эле баягы азыркы компьютерный технологиянын жертвасы болуп калбадыкпы? Мен дагы жазып атканда кол жазуу менен көп деле увлекаться эткен жокпуз последнее время, бирок азыр Т9 деген программа бар, мына баарыңар эле компьютер менен жазып атасыңар, өзү эле автоматически оңдоп коет тиги ошибкасын. Ошого ишенип койдум окшойт. Адам деген эми жаңылбас туяк болбойт дейт. Сын деген жакшы болуш, сын деген адамды тарбиялайт да. Себеп дегенде сын айтпаган киши көрүп атабыз, баягы сын айтпаса менден артык баягы адам жок. Анан адам деген өзүн пайгамбар сезе баштайт. Биринчи ирет баягы адам үйгө келгенде өзүнүн ишин баштап атканда биринчи короону жыйнап баштайт, шаарды жыйнап баштайбыз биринчи. Албек Ибраимов 1967 жылдын 1-июнунда Фрунзе шаарында туулган. 2010 жылы Бишкек эркин экономикалык аймагынын директорунун милдетин аткаруучу. 2012 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын башчысынын орун басары. 2013-2015 жылдары Манас эл аралык аэропортунун башкармалыгынын төрагасы. 2015 жылдын апрелинде Манас эл аралык аэропортунун директорлор кеңешинин төрагасы болуп эмгектенген. КСДП фракциясына сунушталып жаткан жалгыз талапкер Албек Ибраимовго 42 депутат макул, 1 депутат каршы деп добуш берди. Жалпы жыйынтыгында Ибраимов шаар башчысы болуп шайланды. Эми шаар башчы кандай жумуштарды аткарат, аны убакыт көрсөтөт.